Мына бүгін ушул Айтматов районунда эл менен жолугуп, анын үстүндө ушул Орозо айында ушул аз болсо да кайрымдуулук иштери менен Бишкек шаарында жайгашкан Түркия өкмөтүнүн алдында ТИКА ишканасы менен бирликте ушул продуктовый пакет деп коебуз. Ошону Орозо айында ифтардын ордуна, ооз ачуу аземин ордуна ушундай тамак аш продуктусу менен таркатып бергенге чечкенбиз. Ошонун алкагында мына азыр 300ге жакын Айтматов району менен Манас районунун тургундарына иш-чараны жүргүзүп жаткан учурубуз, Кудай буюрса. Андан кийин ушул бир аз Айтматов районундагы бир 3 үй бүлөдө ушу майып болгон балдар бар экен, мүмкүнчүлүгү чектелген. Ата-энелерди да кайрылды эле ушундай отургуч коляскаларын суранышып, ошолорун да тапшыруу аземи болуп аткан учуру. Жалпысынан ушул азыр 2 райондон келген тургундар ушул ифтардын ордуна ушул продуктовый пакеттерин алганы келишип, ыраазычылыктарын билгизип атат. Ошого байланыштуу ТИКА ишканасынын Бишкекте жайгашкан координатору Мехметбейге терең ыраазычылык билгиземин. Ал киши да өзү келип, мына бул жерден элдин батасын алып, ыраазы болуп турган учуру. Жалпы ушул кыргыз элине ушул улуу Орозо айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Элибизде, жерибизде, мамлекетибизде тынччылык болсун, өнүгүү болсун. Ушул Орозо айында жараткан Алла Тааладан эмнени тилесек, эмнени максат кылсак, ошонун баардыгын бизге насип кылсын.